Ош шаарынын Кыргызстан айылындагы Орунбай Курбанбаев атындагы мектептин эски имаратында шарты жок болуп, курулуш иштери учурунда окуучулар онлайн окуп жүрүшкөн эле. Быйыл 1-сентябрдан тартып алар жаңы парта стулдар жабдылган кенен жарык каналарда окуп башташты. Сыныптар жакшы мектепте. Спорт зал, актовый залдар бар. Мүмкүнчүлүк бар окуганга. Жакшы окутуштат эскиле. Мурунку мектептен кыйла айырмасы бар. Мурунку мектепте шарттар жок болчу, мисалы активный зал, спорт зал деген нерселер жок болчу. Азыр ошолор оңолуп, ошондойлор бар болуп сүйүнүп атабыз. Бир эски мектепте окуганда аябай караңгы болуп көрүнчү. Азыр болсо бизге ушул жаңы мектеп аябай жарык болуп, жана чоң болуп көрүнөт. Бул заманбап билим уясы республикалык бюджеттен каржыланып, сметалык базы 157 миллион сомду түзгөн. 2 кабаттуу окуу корпусу, спорт залы бар. Коопсуз мектеп программасынын алкагында 34 видео камера орнотулган. Мектептин коопсуздугу боюнча албетте балдардын биринчи орунда ошол коопсуз мектепти жасоо, даярдоо дегендей 17 камераны Ош шаардык билим берүү башкармалыгы коюп берди класстарга. Бул дагы өзгөчө. Жетекчилерге телефон аркылуу башкарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт кайтарым байланышы менен. Ал эми коридорлорго болсо биздин эски мектебибиздин 17 камерасын мектептин бүт булуң бурчундарынын эч бир камерасыз калган жок. Коопсуз мектепти даярдап жасап алдык. Жаңы окуу жылында мектеп 12 жылдык билим берүү системасын ийгиликтүү ишке киргизди. Ой жүгүртүүсүнө, логикасына, жөндөмүнө жараша жөнөкөй тил менен берилген. Китеп өтө жеңил, балдарга жага турган, сүрөттүү. Мурунку математикадан өзгөчөлүгү формула жатташпайт. Биринчиден балдарга тапшырманы өзүбүз беребиз, алар өздөрү изилдеп, андан кийин жетишпеген жерлерин түшүндүрүп беребиз. Балдарга математика кызыктуу болот. Мектептин жетекчилигинин айтымында окуучулар жаңы программага ылайык китептер менен камсыздалган. Айрым басылмалар жакынкы күндөрү толукталат. Учурда мектепте 500 окуучу билим алууда. Самара Асанова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош шаары.